Кече күнү экс-президенттердин макамын алып салуу боюнча Исхак Масалиев жана Зулушевтердин мыйзам долбоору талкууланып жатканда процедуралык суроо менен микрофонго чыккан Жанар Акаев эмне үчүн жыйынга Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары Киргизбаев катышып жатат? Бул Конституцияга каршы келет. Судьялар эч бир жерде отчет берүүгө милдеттүү эмес. Эртеби кечпи бул талкууланып аткан дагы мыйзам алардын алдына барып түшөт. Алар пикир айтууга укугу жок. Мыйзам бузулуп жатат бул жерде деп жаш депутат болсо дагы мыйзам менен процедураларды даана жана так түшүнгөнүн көрсөтө алды. Буга сессияны алып барып жаткан спикер Жумабеков комитет ошентип чечип коюптур деген сөз менен гана кутула алды. Жанар Акаевдин курчтугун жана акылынын тунуктугуна баа берген саясий саяпкерлер бул жигитте мурунку жылдардын эң кыйын депутаттары болуп эсептелген. Өмүрбек Текебаев жана Адахан Мадумаровдун экөөнүн тең сапаттары бирдей бар экенин айтышууда. Маалымат булагы Жаңы Ордо. Маалыматын уктуңуздар, анда таблону ачкыла, таблого жазылыңыздар. Суроого жана талкууга. Биринчи микрофон процедурный. Рахмат. Бул жерде Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары отурат окшойт, менин билишимче, турабы? Отурабы? Турат. Жо, бул эми эртели кеч Конституциялык палатага барат, алар карайт. Бирок азыр булар эмне деп айтат? Булар сот бийлиги өзүнчө көз карандысыз болуш керек да. Булар азыр эмне деп айтат мисалы? Конституциялык палата. Буларды чакырып биз азыр мындай алганга укугубуз жок го дейм да менимче. Булар өзүнчө бийлик, көз карандысыз, парламентке баш ийбейт. Эмне үчүн бул жерде отурат? Булар менимче бара бериш керек. Биз парламент өзүнчө талкуулай беребиз. Сизден көтөргөн маселеңиз туура, бирок бир жагынан биз карасак, туура. Конституционный палата эч кандай өзүнүн кабыл алган чечими боюнча жооп бербейт. Бирок аткарган мыйзам боюнча Конституциялык палата жөнүндө мыйзам негизинде буларды сураганга жогорку кеңештин укугу бар. Бул биринчиден. Экинчиден, аталган мыйзам долбоору боюнча октябрь айында 2 жолу чечим чыгарышты. Ошол боюнча депутаттардын суроосу болсо жооп бериш керек, булардын отурганы зарыл деп эсептейбиз. Комитет ошонун негизинде бул органды чакырган. Толук ачыш берүүсү зарыл. Жанар мырза, комитеттин чечими ошондой чыгыптыр да, чакырылгандар депчи. Ошону кирип анан чакырылды да. Тийиштүү суроолор болуп калса жооп берет өздөрүнө.